9 ай боюна көтөрүп, 9 толгонуп, жарык дүйнөгө алып келип, андан кийин балдарынын жанынан жарым карышта алыс чыкпай, өмүр бою балдарынын ден соолугун, ыйманын жана кең келечегин тилеген бир гана энелер болот. Эне баласы үчүн баарына даяр. Ал балдарынын ысыгына дагы, суугуна да чыдайт. Бирок биз энелердин ошол эмгегин актап жатабызбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө эненин ыраазычылыгы деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Канткенде биз энелердин ыраазычылыгын ала алабыз деген суроонун тегерегинде маек курабыз. Саламатсыздарбы? Эне деген 3 тамгадан турган сөз канчалаган кереметти камтып турат. Деги эле эне бул дүйнөдөгү эң ыйык, эң баалуу, эң баа жеткис зат десек болот. Мына ушул эненин ыраазычылыгын ким кантип алат? Мына ушул туурасында маек куруу үчүн студиябызга 3 чебереси, ондан ашык небереси жана 4 уулу бар Жумагүл Искендерованы, ошондой эле ырчы Кенже Көбөкованы жана акын Жумагүл Казыбаеваны студиябызга чакыралы. Кош келипсиздер бүгүнкү биздин студиябызга. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз бул эненин ыраазычылыгы. Деги эле канткенде биз эненин ыраазычылыгын ала алабыз деген суроонун тегерегинде талкуу кылган турабыз. Анан апа сизге алгачкы суроолорду узаткым келип атат. Деги эле бизде бүгүнкү ардактуу апа катары сизди чакырып атабыз да, эне катары чакырып атабыз. Анан бирок ошентсе дагы баары бир сиздин апаңыз болгон, Анан эненин ыраазычылыгы деги эле канчалык деңгээлде баалуу? Бул дүйнө бул эне менен жаралды. Эгер биздин Азиретти Адам алейхиссаламды Алла Таала жаратканда, өзүнү жаратканда болбой турган болду. Анан алдыга энебиз Мама Хаваны кошуп жаратты. Ошол энебиз болбогондо бул дүйнө эч качан болбойт. Себеби ки эненин аябай жүрөгү жумшак. Өтө бардыга илберинки, эң таза болот да. Анан анын ошондой илберинкесин шайтан сезип калды. Сезип калып жыланга жалынып жатып, жылан табус менен биригип туруп, пейишке кирип, энебиз Азирети Мама Хаваны жолдон азгырып, ошондо буудай жешип, баягы пейиште башка жебе деген тамактарды жешип, күнөөкөр болуп, бул дүйнөгө Алла Таала аларды Жабраил аркылуу жөнөтүп жиберди. Эгер биз эне болбогондо бул дүйнө бизде жок болот эле. Тахтихал жаннатал умтахах деп коет. Энелердин таманын астында пейиш деген сөз экен. Ошол пейиш деген эне бул дүйнөдө дагы баласы үчүн пейиш, ахиретте дагы пейиш. Эгер сенин бир жериң ооруп, биринчи очередте Кудай дебей туруп, ой эне деп, апа деп кыйкырабыз да бизчи. Эне, апа деп кыйкырабыз. Жардамга биринчилерден жүрөгүбүздө энебиз келет да. Эч бир пенде эне дебеген пенде болбосо керек деп ойлойм. Демек, эне ар дайым баласы үчүн баарына даяр зат. Эне баары үчүн. Айттым го, эне Алла Тааланы кави деп, абдан чыдамдуу Алла Таала деп 99 ысымында айтылат да. Эне да бала үчүн ошо кавийдин эле бир түрү абдан чыдамдуу да. Чындыгында эненин ыраазычылыгын биз акчага сатып ала албаган бир нерсе деп билебиз да, бирок ошентсе дагы эненин баалуулугу, эненин ыраазычылыгынын баалуулугу жөнүндө бир аз айтып өтүңүзчү сиз дагы. Ар бир эле эне балдары жакшы адам болуп чыкса, ыймандуу болсо, адептүү болсо, тартиптүү болсо, боорукер болсо, ар бир эле энени кубантат деп ойлоймун. Мына ошол оюмду мен өзүмдүн жашоомдон да бекемдей алам. Анткени менин апам мен үчүн баары болчу. Менин жашоомдун маңызы ушул апамды кубантсам экен, апамды бактылуу кылсам экен деген максаттан турчу да. Ыраазычылыгын алсам экен. Ыраазычылыгын алсам экен деген. Анткени себеби мен байкачумун кичинекей кезимде дагы апам кайсы мезгилде кубанып атат, кайсы мезгилде ыраазы болуп атат деп ошону байкап туруп, ал сурабаса деле мен ошол нерселерди жасаганга аракеттенчүмүн да. Мисалы мен сабактардан жакшы баа алып келгенимде кубанчу, ошондуктан ого бетер жакшы окусам деп аракеттенчүмүн. Бир нерсени жакшы жасап койсом кубанчу, анан апама айтпай туруп эле абдан жакшы жасап койгонго аракеттенчүмүн. Мен үйдөн эң кичүү. Ошол маалда апаңыз сизге кызым сен аз эмассың, мен сага ыраазымын деген сөздөр болчу эле? Болчу. Бул жагынан мен абдан бактылуумун. Анткени мен мисалы бир күндө 5 же 6 сабак
сабак окуп келсек, ошонун бардыгынан 6-5 алып калышы мүмкүн болчу да мектептен. Бирок ошо 6-ону өзүнчө айтып мактачу. Менин кызым Азамат, эртең мындан татаалыраак тема болот, бирок аны мындан да жакшы өздөштүрүп алат депчи. Ошентип мен апамдын ушул көтөрмөлөөсү, шыктандыруусу менен эле отличница окуганмын, эң мыкты окуганмын. Анан эмнеге жетсем жашоомдо бардыгында апамдын салымы бар. Чындыгында эне баласы үчүн ар дайым ыраазы дейт да. Баласы тарынтып коебу, баласы башка иштерди кылып коебу, бирок баары бир баласына ыраазы дейт да. Бирок ошентсе дагы эненин ыраазычылыгын кантип алыш керек? Айтып коет го, эненин ата-эненин ыраазычылыгын алмайынча баланын иши оңолбойт депчи. Анан кийин чындыгында эненин ыраазычылыгын баягы канча эме кылсаң да эне сүтүн актай албайсың деп коет. Мен ойлойм эми баягы эне танын көз өткүчө барктап, катуу сөз айтпай, жүрөгүн оорутпай, эне деле баладан ала коеюн дебейт, аны минте коеюн дебейт. Ошо колуңан келишинче бапестеп, барктап, канча мүмкүнчүлүгүң болсо ошончо сыйлап барктап алса деп ойлойм. Деги эле эненин ыраазычылыгын алыш ар бир кыз баланын жана уул баланын милдетиби? Энеден биз түбөлүккө карызбыз. Карызыбызды кайтарышыбыз керек. Бизге милдеттүү түрдө энелерге кызмат кылыш. Биз бардык энелерден, кайненең болобу, же өзүңдүн энең болобу, аларга милдеттүү түрдө биз кызматкербиз. Ошол энебиз бизден ыраазы болуп турса, биздин эки дүйнөбүздө жашообуз гана жакшы болот. Бирок карызынан кутула албайбыз. Келин, сиздин чыгармаларыңыздан бирке угалы, андан кийин. Мен негизи поэзия түрүндө жана проза түрүндө дагы чыгармаларды жазып жүрөм. Бирок ошолордун башкы темасы эне да. Бул жерде эстедим деген. Азыр менин апам бул дүйнөдө жок, бирок мен дайыма эстейм да апамды. Бүгүн дагы мен апамды эстедим. Жомок айткан ырдап берген кечтерин, колтугуна башым катып кудуңдап, кучакташа жыргап жаткан кездерим. Ар бир сөздүн натыйжасын чечмелеп, адеп, акыл, нуска багыт бергенин. Бүгүн дагы мен апамды эстедим. Күндө сансыз эркелетип өпкөнүн, сүйүүсүнө сугарчы эле ардактап, гүлзар кылып көңүлүмдүн көктөмүн. Тарбиялуу айткан ар бир кебинен таасирлене мен такшала бергенмин. Мен өзүмдү эң бактылуу сеземин мына ушундай эне менен жашаган. Жакшы, жакшы. Эненин ыраазычылыгы деген теманы тегеренде талкуу кылып жатабыз. Деги эле эненин ыраазычылыгын алыш үчүн ким кандай аракет көрүш керек деген суроого дагы коомчулуктагы айрым бир жарандарыбыздан интервью алып, сюжет даярдаган элек. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Бул жашоодогу эң ыйык зат эне. Эненин ыраазычылыгын алууга ар бир жан умтулуусу керек, бирок аны баары эле оңой менен сезе билбейт. Ал эми эненин ыраазычылыгын кантип алуу керек деген суроого Зейнеп Арстанбековнадан жооп алдык. Менимче эненин ыраазычылыгын бул качан гана эне бактылуу болгондо, мисалы, эне качан бактылуу болот? Качан гана ушу балдары аман болсо, ушулардын келечеги жакшы болсо, бардык жагынан ийгиликтүү болсо, иштери, окуулары деген. Ушундо гана менимче эне ыраазы болот. Энесинин ыраазычылыгын алуу ар бирибиздин милдетибиз. Себеби эне баласы үчүн жашап бул даражага жеткирген деген ой пикирлер айтылды. Эненин ыраазычылыгын алуу бул ар бир инсандын, ар бир баланын, кыздын болобу, эркек баланын болобу милдети болуп эсептелинет деп ойлоймун. Анткени ата эне ушунчалык балдар үчүн жашайт, балдар үчүн бардык нерсени кылышат. Анан дагы качан болбосун балдарына ыраазы өздөрүчү, эч убакта нааразы болбойт. Бирок чындап мындай ыраазы болгон учуру бул балдары эгер ушул жашоодо ордун тапса, бактылуу болушса, оорушпаса, ошондо ата эне чындап ыраазы болот деп ойлойм эне. Гүлзат Аликовна ар дайым апасынын ыраазычылыгын алууга аракет кылат. Себеби эненин ыраазычылыгын алуу милдети катары сезет. Мен апамдын ыраазымын деген сөзүн угалдым деп кеп салды. Апам операция болуп калды. Мына ошол учурда чындыгында эле апама колубуздун келишинче, биз өзү үй бүлөдө 4 кызбыз. 4 кызы тең 4 тарабынан апамды бапестеп 1 ай жаттык ооруканада.
бир ай бою жанынан чыкпай жакшы сөздөрдү айтып жакшы болуп кетесиз, баардыгы жакшы болот деген мындай моралдык колдоолорду көрсөтүп чаттык. Мен ыраазымын сага кызым деген бир ой пикирин айта алдыбы апам? Апам сөзү менен дагы айтты, көзү менен дагы, ыйлап дагы баардык жагынан айтып жатты. Менин оюмча апам ошол учурда ыраазычылыгын билдире алды окшойт деп ойлойм. Бегайым Мырзаконовна эне мээрими чексиз экендигине басым жазат. Себеби эненин мээримин кайра кайтарып беришибиз керек дейт. Чексиз да, эне мээрими чексиз. Эч качан эненин сабыры да чексиз деп айтылат да. Ошон үчүн биз эч качан энени нааразы кылбашыбыз керек. Ар дайым сыйлашыбыз керек. Эненин балага болгон мээрими эч качан түгөнбөйт. Бала ошону билиш керек да. Эненин ыраазычылыгын алуу үчүн адамда кандай сыпат болуусу зарыл деген суроо пайда болбой койгон жок. Бала деген ошо кичине ыймандуу болсо, ошо ата энесине сый урматы ар дайым бар болсо, ошондо гана менимче эненин ыраазычылыгын ала алат да балдар. Учурда көпчүлүгү ата энесин материалдык жактан камсыз кылып, бирок маңдайында турбагандар бар. Бул учурда энесинин ыраазычылыгын ала алабы деген ой пайда болот. Буга Гүлзат Аликовна оюн билдирди. Адамдарды деле көрүп жатабыз, фильмдерден деле көрсөк болот, мисалы чыгармалардан деле алсак болот. Баардык жактан, материалдык жактан камсыз кылып, бирок көкүрөгүндө мисалы үчүн жылуу мээрими, жылуу сөзүн айта албагандан кийин андай байлыктын эне атага менимче кереги деле жок болсо керек. Ага ошол балдарынын жанында аман туруп, анын жанында, көзүндө мындай кандайдыр бир жылуу сезимдерин билдирип туруш керек деп ойлойм. Эне балдарына эч качан таарынбайт, ал ар дайым балдарына ыраазы, бирок ар бирибиз эне жүрөгүнөн ыраазы боло турганда мамиле кылышыбыз керек дейт Назира Молдобаевна. Чын жүрөктөн эне айтпаса дагы жүрөгүнүн түпкүрүндө ыраазы боло тургандай кылып биз ошого максат коюп жашашыбыз керек да. Мисалы мен деле өзүмдүн кызым бар, кайра апам бар дегендей экөөнү салыштырып көрөм да. Мисалы мен эми азырынча кызым кичирээк, бирок ошентсе дагы мен ага эч убакта нааразы болбоймун. Бирок кызым мага кээде жумуштан чарчап барганда, мама чарчадыңызбы, сиз ооруган жоксузбу десе, жүрөгүңдүн түпкүрүндөн нааразы болосуң да. Ошол сыяктуу эле анан жылуу сөздөр менен ар дайым энебиздин жүрөгүн жибитип, анан ар дайым жакшы мамиле кылып. Мына ушундай сюжеттен кийин эненин ыраазычылыгы жөнүндө өздөрүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген серепчи Асейин Мизраимовду жана Ырчын Нурмасадыровду студиябызга чакыралы. Бүгүн биздин талкуулап жаткан темабыз бул эненин ыраазычылыгы болуп жатат. Анан сизге суроо заткым келип атат. Деги эле учурдагы көпчүлүгү эненин ыраазычылыгы эмне экенин билбей бараткан сыяктуу да. Деги мунун себеби эмнеде? Балким эненин орду канчалык деңгээлде бийик экендигин билбей баратабы же кандай? Бул нерсеге бизди жараткан Кудай Таала, Алла Таала мына ушул нерсеге көңүл бөлүп, Куранда көп аяттарда, көп сүрөлөрдө ушул ата эненин ордун, анан кээ бир хадистерде эненин ордун өзгөчөлөп баса белгилеп айтып кеткен. Мына ушулордун негизги бир Курандагы аятты алып көрсөк, Куранда Алла Таала айткан: "Ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана" деген сөз. Мына Алла Таала биринчи өзүнө гана сыйынууну буйрук кылды. Андан кийин ошол ата энеге жакшылык кылууну милдеттендирди дейт. Бу деген сөз, мына Кудай Таала өзүнө биз жаратылган максатыбыз Кудайга сыйынып, Кудайды таануу. Мына ошондон кийинки эле милдетти, кийинки эле укукту мына ошо ата энеге берип атат да. Анда мындайча айтканда, биз Алла Тааладан кийинки эле ата энеден башка, ошо ата энеден башка ыйык зат биз үчүн, адам баласы үчүн жок. Ата энен. Мына ошонун үчүнөн да бир хадисте пайгамбарыбыз ушул ата эненин ичинен да ошол 3 жолу кимдин менен ыраазычылыгын алышым керек дегенде 3 жолу катарынан энеңдин ыраазычылыгын алгын. Уммак, андан кийин ошол атаңдын ыраазычылыгын алгын деп туруп, 4-үнчүсүндө ушундай деп жооп берет. Негизги нерсе ошол эненин ыраазылыгысыз бул керек болсо бейишке да кирүү мүмкүн эмес. Эненин ыраазычылыгын алыш үчүн сиз өзүңүз кандай аракеттерди кыласыз? Өзүңүздүн апаңыздын ыраазычылыгын алыш үчүн? Менимче баласы үчүн күйбөгөн эне жок чыгар, баардыгыбыз эле. Бул мээриман апаларыбыздын ыраазычылыгын алыш үчүн эң биринчиден агабыз айткандай милдеттүү түрдө биз биринчиден биз жакшы баласы жакшы иштерди кылып, баласы сүйүнтүп турса,
бул дагы эненин бир ыраазычылыгы. Анан биз өмүр бою апалар үчүн өмүр бою кызматыбызды кылган күндө дагы бул энебиздин ак сүтүн актадым деп эч ким айта албайт. ооба, туура, сиздики туура. Баланын тарбиясы, анын кылган жакшы эмгектери, өзүнүн ийгиликтери болсо эне үчүн ыраазы, эне ошого ыраазы деп атпайбызбы? Бирок ал өзү үчүн кылып атат да. Бирок энеси үчүн күнүмдүк жашоодо кандай ыраазычылыгын алып турушубуз керек? Жок дегенде жөнөкөй нерсе менен мисалы. Эң биринчиден мен качан да жакшы ийгиликтерге жетишип атсам, бул мен апамдын дагы сүйүнүчү, апам да сүйүнүп, апам да ыраазы болот. Жакшы иштерден сырткары, эгер мен азыр бойдокмун учурда, үйлөнүп балалуу болсом, бул эненин дагы бир сүйүнүчү. Мен үйлөнсөм, ал дагы эненин сүйүнүчү да. Мындайча айтканда, современный тил менен айтканда, необычный суроо берип көрөйүн. Мисалы, энелер үчүн мен туруп, башымды ийип салам берем сиздерге. Анткени шариатта Алладан башка эч кимге сажда кылуу, баш ийүү жок мусулман үчүн. Бирок мен сиздерге башымды ийип салам берип атам. Эмне үчүн? Анан ошол эне дегенде бул ким өзү? Эне кайдан, анын сыфаты кандай болуш керек? Эненин мээримин көрүш үчүн, баарына көргөзүш үчүн эненин эң биринчи эне болуу керек деген сөз бар да, жакшы. Ошо кандай ойлойсуздар? Кандай сыпаттар менен сыпатталса эне деген даражага жетет? Баламдын ушул суроосуна абдан кубандым. Мени абдан ойлонто турган, мындан кийинки энелик жолумда дагы өзүмдү мындай байкай турган суроо болду да. Эне болуп төрөп коюп, анан тамак берип, кийинтирип, чоңойтуп коюу менен эле албетте энелик ушунчалык чоң нерсеге жете албайт. Эне деген башкалардан өзгөчө, дүйнө жүзүндөгү адамдар көргөзө албаган, коллектив, коомчулук эч ким көргөзө албаган татыктуулукту көрсөтө алат да. Ага Кудай салып койгон болсо керек, мүмкүн. Көптөгөн энеде ошол жоопкерчилик бар. Мисалы, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, токтоолук, сабырдуулук, көтөрүмдүүлүк деген сапаттар аркылуу эне ого өтөр эне болот деп ойлойм. Мен бир нерсе кошумчалагым келип турат. Бала акыл эс жеткиче сен акмаксың, сен келесоосуң, сен окуй албайсың деп эле эне балага деле ушундай мамиле кыла берсе, бала деле энесин сыйлабай калат да. Азыр заманда да ушундай болуп калды. Ошон үчүн балага дагы келе кой алдыңа этейин деп башынан сылап, акыл эс жеткиче туура тарбия берсе, ал дагы энесинин мээримине муктаж болуп, чоңойгондо энесин ушунчалык бир деңгээлде ушу энемди сыйлап алсам, мени ушинтип чоңойтт эле деп балада ал дагы бирөөгө ата болот. Ошондой эле сыяктуу да. Бир жерде мынтип айтылат, бир ууру бар экен дейт. Ууруну дарга асканга буйруптур хан. Буйруганда энесини чакырат экен. Энемди чакыргылачы, мен эмди энемди бир көрөйүн деп. Энесини чакырыптыр. Энесин чакырганда, эне тилиңди чыгарчы деп. Энеси тилини чыгарганда, энесинин тилин үзүп тиштеп алат. Тиштеп алып туруп, не энеңди мынча азап берип жатасың энеңе десе, энем мен биринчи жолу айылдан жумуртка уурдаганымда кой деген жок. Энем ошондо мени кайтарганда, мен балким ошо уурулуктан кайтып, мен жакшы адам болот элем деп айтып атат да. Мындай караганда биздин мисалы үчүн президенттен баштап асылабыз. Таланчы ууру, анан тиги коррупцион, анан коркпойт, жеп коет, ичип коет деп. Ошону бүт энелердин тарбиясынан көрөм мен көбүнчөчү. Энелер ушуга айыптуубуз деп мен өзүмдү дайым айыптуу сезем да. Апанын сөзүнө кошулгум келип атат да, бир ушундай окуя айткым келип атат. Бир дөбөдө баласы атасын аябай сабап атыптыр да. Анан элдин баары чогулуп барып, ай сен эмне атаңды сабап атасың, бул сенин атаң да деп ажыраталы десе, атасы кой тийбегиле дейт экен. Мейли сабай берсин депчи. Эмнеге десе, бир кезде мен дагы ушул дөбөдөн атамды сабагам депчи. Ошон үчүн баягы кандай неме кылсаң, ошонун жемиши ошондой аласың дегендей да. Бир сөз бар, эне сенин бейишиң же тозогуң дейт да. Мына ушуну сиз кандай түшүнөсүз? Мен үчүн бейишим деп айтам. Анткени ушул энебиз жок болсо, биз бул энелер жок болсо жарык дүйнөгө да келбейт болчук бардыгыбыз. Ошондуктан ар тараптуу сөз айтылып берет, бирок баары бир эле биз негизи эле кыргыз эли, биз ыймандуу калкпыз да. Андай башка өлкөлөрдө мындан дагы апалар айткандай энесин карабай деле кеткенин, азыр биз эркелеткенден дагы аша чабып эркелетип чоңойтсо деле, тарбия берип өстүрсө деле ал жакта мээрим башка да. Ошол сыяктуу биз негизи эле баардыгыбыз эле кичинекей кезибизден
түп тамырыбыздан эле энелерди сыйлап урматтап келген калкпыз. Ошондуктан тарбия дагы бизде кичинекей кезинде жакшы багыт берилип. Сизге берген суроо мындай болчу. Эне сенин бейишиң же тозогуң деген себеби, эгерде энеңди ыраазы кыла алсаң бейишиң, ыраазы кыла албасаң тозогуң болуп калышы мүмкүнбү деген маанайда айтканда. Мен өзүмдүн жеке оюмду айта кетейин анда. Эне менин бейишимди эле айтайын. Менин суроом мындай болот да, баарыңыздарга теңчи. Ушул заманда биздин азыркы учурда энелердин ыраазычылыгын таап аткан балдар көп болуп атабы же ыраазы айтпай аткан энелер көп болуп атабы? Ушул эки суроо кайсынысы болуп атат да? Биз баягы баардыгын эле тегиз эле жалтырат деп айта бериштен алыспыз. Анан керек болсо биз жөн эле сөз эле кылып койбостон бул нерсени мына ушул биз нормативдик укуктук актыларды да түзүшүбүз керек ушу энелердин укугун коргоо жөнүндө. Анткени бул сөз түрүндө гана айтылып атат, а бирок энелердин укугу, ата эненин укугу келгенде бул жалпы эле мындай граждандык укуктарга каралып калат. Мындай өзүнчө ата энеге өзүнчө статус, өзүнчө укук каралган бизде кодекс же мыйзам жок, мындайча айтканда. Мына ошол нерселерди шарият жагынан алып караганда деле биз мына ушул өзүбүздүн мыйзамыбыздан алып караганда деле өзүнчө бир укук, өзүнчө бир нормативдик бир баа берилиш керек да. Мына ошондо ойлойм, мына ошондо бул бир эле анткени бардыгы эле Кудайдан коркуп, акыреттен коркуп, тиги тозокко түшүп калам деп коркуп бербейт. Динге ишенбегендер да бар. Аларды кантип Куран менен коркутасың? Кантип хадис менен коркутасың? Аларга мына ошол биздин ошол мыйзамыбыз аркылуу ошол кандайдыр бир ошол жаза иретинде аларды чара колдонуш керек. Мына ошондо кандайдыр деңгээлде биз энелердин укуктарын же болбосо акларын бир сактаганга бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм да. Азыркы күнүбүздө негизи эне менен бала бири менен аябай байланышта болуш керек да. Мисалы кыз менен эне, ата менен бала дегендей. Мисалы эне ата ошо балага канчалык мээримди көп берсе, ошо бала алган нерсени кийин өстүрүп жемишин берет да. Ал эми азыр коомубузда болсо көбүнчө жанагы эне ата чет мамлекетке чыгып иштеп кетип калып атат, а баласын тууганына же болбосо ошо тааныштарына калтырып кетип атат да. Ошол тааныштарына калтырып кеткенде тааныштары мисалы аларга кагып силкип, мээримсиз мамиле кылат да. Ошондой кагып силкип, ташбоор, мээримсиз мамилени алган бала кийин ошол ата энесине кайдан алып мээримди бере алат? Негизи баягы кээ бир бар го, ата энеси карабай ичип тыштап кеткен балдар деле ошо ата энесин тим эле тачкага салып сүйрөп келет да, ошо энемден башка мейли ичсе дагы ушуга иман берсин депчи. Негизи карабай койгон деле эмес, баланын өзүнөн Алла Таала манан тукум куучулук деп коетпу? Ар жагында ата тегинде баягы каны жакшы болуш керек да. Ата тегинин дагы каны эме болуп калышы мүмкүн да. Анан кийин баягы кээ бирөөнү бапесте укмуш тарбия кылсаң да жаман чыгып атпайбы ата энесине каршы чыгыпчы? Бул беш кол тең эмес да. Ошол себептен баланы дагы өзүнүн дээринен болуш керек да. Бир Кудайдан тилениш керек, Алладан тилениш керек, бир өзүбүз эметке Кудай иман бер ушу балага депчи. Биз энелер, аталар ошол эле мезгилде талап кылуу менен эле чектелбестен, күтүү менен эле чектелбестен биздин дагы жоопкерчилигибиз бар, биздин дагы милдеттерибиз бар да. Мына ошол баланы мисалы ар бир эле балага алтын сарайда жашагандан көрө 3-4 кабаттуу особняктарда азыркы тил менен айтканда жашагандан көрө эне менен мындай кепеде жашаса, кичинекей жерде жашаса деле ал бала бактылуу болот. Ошондуктан энелер дагы кадам жасаарда биздин дагы жоопкерчилигибизди байкай жүрүшүбүздү өзүмө дагы эстеп атам, ошону дагы айтып кетер элем да. Жакшы, келиңиз Кенже эже, сизден бир чыгарма угалы, андан кийин аякталганда ала. Энеге байланыштуу. Чоң рахмат. Анда мен ушул Асанкалы Керимбаев агабыздын ушу энелерге таазим деген чыгармасын сиздер үчүн, ушу жаныбыздагы апа сизге жалпы энелер үчүн, энелерибиз бар болсун аткарып коеюн. Жакшы. Enekем, enekem, enekem, dünyada tavılgız berkem, men dağı deniz sak boloyun,
Жакшы. Балдар эне атасын ыраазы кылбай калышты депчи, өзү менен өзү болуп алек болуп кетти деп атабыз көпчүлүгү. Ал эми айрымдар болсо эне аталар өздөрү күнөөлүү деп атышат, мына балдарын карабай тыштап кетип атышат дейт. Бирок ошентсе дагы кантип биз энелердин баркын өйдө көтөрө алабыз? Энелердин баркын мындай эл көзүндө эмес, ар бирибиз чын жүрөктөн өзүбүздүн кылган ишибиз менен көтөрүшүбүз керек. Ошондо сен ар бир адам өзүнүн энесинин баркын көтөрүп, энесине жакшы сөздөрүн арнап, жакшылыгын кылып, жакшы иштерди кылып турса, бирөө үчүн эмес да, же болбосо мындай рисовка үчүн эмес дегендей да. Өздөрү мындай өзүңдүн колуңан келгенин Эл көзүнчө жакшы көрүп, сыйлап коюп, анан бул жагынан орой мамиле кылуу, бул жагы мындай эме болсо ал туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан эң башкысы энени өзүңдүн колуңан каалашыңча, колуңдан кандай энеге кыла турган жакшылыгың болсо, энеге кыла турган, энени сүйүнтө турган жакшы ийгилигиң болсо, энеге колдон келишинче кылыш керек. Эненин ыраазычылыгын мен да апам айтып калат өзүм. Негизи жуунтуп баягы кыз кишиге тийиштүү да. Энебизди баягы келип эле жолугуп алып келип кийим кийип салып берип, ыраазсызбы деп сураганда эмес экен да. Ооба. Мен көпчүлүк учурда апамды жуунтам, шашпай чачын тарап өрөм. Ушунун баарынан апам ушу айтат да, ыраазымын деп бата берет да, ошондо мен ичиме ий Кудай деп калам да. Эненин ыраазылыгын биз азыр эненин баягы жүрөгү башка, баланыкы башка, эненин жүрөгүндө эмне нерсе бар экенин биз билбейбиз да. Биз көбүнчө биз өзүбүздүн баягы жаштык, балалык бир кыялдарга эненин ыраазылыгын байлапганга аракет кылабыз да. Мен минтип койсом, мисалы чоң үй особнякка киргизип койсом, энем ыраазы болот. Же мен минтип койсом, энем ыраазы болот депчи. Бирок эненин түпкү нерсе ыраазычылыгы башка нерсени каалап аткандыр. Бир эки ооз жылуу сөздү каалап аткандыр, же башка нерсени каалап аткандыр. Ошон үчүн уялбай эле ачык эле жаштар, балдар ата энеси тирүүлөр. Ата энеси тирүү. Кадимкидей эле энеден, эне мен сизге эмне кылып берейин? Кандай кылса ыраазы болосуз деп эле сураса, мунун эч уяты жок. Ошентиш керек. Ал оюндагысын айтат. Антпесе, мисалы особнякка киргизип койсоң деле, башына тажы кийгизип койсоң деле, анан кийин анын алдында келип туруп, эненин алдында өзүңдүн аялыңа артыгыраак мамиле жасап отурсаң, ал особняктын энеге бир тыйын кереги жок болуп калат. Эненин ыраазычылыгы жана эненин ыраазычылыгын канткенде алабыз? Мына ушулар туурасында маек куруп жатабыз. Кызыктын баары алдыда болот. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Мурат байке. Сиз айтып атасыз, азыр мен апамды сыйлаймын, урматтайм дедиңиз. Мисалы, ошол Аллах Таала Куранда эмне деп айтты экен, эне жөнүндө изилештирип окуп көрдүңүз беле, хадисби же аятты? Анчалык мындай ал жактан өтө мындай билимдүү эмесмин. Дин жактан билим алып, ал жак диний жактан окуган эмесмин. Анан кийин толук маалымат жок, чынын айтсам. Эң жөнөкөй хадис дейишинен туман астында. Аны билем, аны сөз. Жакшы, келиңиз. Эгерде жер үстүндө узак өмүр сүрүп, жер бетиндеги жыргалчылыктын даамын таткың келсе, анда атаңды жана энеңди сыйла деген парыз бар да. Бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темага карата дагы коомчулукта жарандардан бир нече суроолор келиптир. Анда келген коноктордон жооп алалы. Аллахтын ыраазычылыгы ата эненин ыраазычылыгында деген экен. Мына ушуну жөн бекеринен айтылбаса керек дейт. Бир бала, бир шайтан азгыраттагы бир бала аялынын жанынан чыга калып, энесине каттуу мамиле жасайт. Каттуу мамиле жасап алдында бир түйүнчүк турган экен, ырытып жиберди дейт. Ошо китептин бир ырбиятыда айтылат. Ырытып жиберден энесинин оозуна барып тийди дейт. Ошо тийгенде тиши чушуп калды эки дейт. Энесине анан чыкты дагы үйүнө барып жатып алды дейт. Жатканда аябай ошол жерден ооруп кайтыш болду дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям келе жатканда баягы жаткан кабырдан үн чыгып аткан экен. Үн чыгып атса, барса ошондой энесинин азар берген баланын үнү чыгып атты. Алла Тааланын энесини кордогонду бүт эле биз дүйнөдө пенделерде жаман көрөбүз да, энесин кордоп атканды же урушуп атканды көрсөк. Алла Таала биринчи очередте энесин кордогон пендесини жаман көрөт экен. Биринчи эч кимге карабай туруп, дозоктун күйүп, аябай күйө турган жерге ошону салып коет.
Бархат деген дозокко салып коет апарып. Ошо дозокто бала күйүп аткан. Анан энесиге келип айтат, балаң күйүп атат, сен ыраазы болчу десе болбойт. Апарып баягы үнүн кадимкидей Алла Тааланын сунанып угуздырат. Укканда энеси чыдай албай, мен ыраазымын балама деп ыраазычылык бергенде баягы басылып калды. Эненин таасири ол ким болбосун, эң жөнөкөй болсун, эң жаман болсун, бирок эне үчүн, эне ол сенин жаратуучуң. Ошон үчүн энени мен энем төмөн деш менен күнөөгө батабыз. Энени эч качан мен энем төмөн, мени тарбия кылган эмес деп биздин айтышка акыбыз жок. Алла Таала энеси разы болгондо мен разы болом деген. Бу дүйнөдө энеси разы болгондо пенделер да разы болот. Учурда өзүнүн апасынын көңүлүнөн дагы аялынын көңүлүн алгандар көбүрөөк болуп кетти дейт. Мына ушулар энесинин ыраазычылыгын кантип алышат? Аларга эскертүү иретинде айта кетсеңиз дейт. Дайыма эртең менен 24 саат кечкери эле аялынын жанында болот да. Энесинен бөлүнүп кетет да, анан ошондуктан адам баласы мындай өзүнүн табиятына жанында болуп жүргөн киши көбүрөөк көңүл бөлүп калат. Мындай сыртта жүргөн же айылда жүргөн кишиге мындай көп көңүл бурбай, алардын кыйынчылыгын, алардын жакшы жаманды кызык суугуна көп көңүл бурбай калат. Бул адамдык пендечилик нерсе. Бирок мына ушундай болбосун деп Куранда, шариятта ошон үчүн биринчи орунга энени койгула деп 10го жакын сүрөдө канча деген ондогон аяттарда айтып отурат да. Баягы сиз айтып аткандай, сен аялыңа көп көңүл буруп кетпе. Же болбосо балдарыңа да керек болсо ата-энеңен өйдө көңүл бурбашың керек. Эң биринчи эле баягы биздин ошо көңүл бура турган нерсе балдарыбыз аял бала чак болуп кетип атпайбы? Ошол нерседен ата-эненин укугу өйдө экендигин биз көбүнчө жаштар кээде унутуп коет. Мына ушул көйгөй бар чынында. Бул нерсени жоюунун бир гана жолу ошол адам баласы эгер мусулман киши болсо, ошол өзүнө алыс кетпей эле ыйманын кайра жакшылап кайта ыйманына келсе, Куран аяттарды, хадистерди келип өзүнө бир карап көрсө, өзүнүн канчалык деңгээлде кимге көбүрөөк көңүл буруп аткан экенин баалап билсе болот да. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса аял бейишке кирет дейт. Ал эми бала энесинин ыраазычылыгын алса бейишке кирет дейт. Бирок ойлонсоңуз дейт, эгерде эненин ыраазычылыгын алыш бул балага көбүрөөк милдеттендирилгенби же кыз балагабы дейт. Экөөнү тең. Экөөнү тең бирдей эле милдеттендирилген. Мен апамдын ыраазычылыгын алыш үчүн күн сайын чалып турам, жок дегенде ден соолугун сурап турам. А сизчи дейт. Эмне кылсам деп дагы деле кандай кылыш керек деп турам, чалгандан дагы артык мамиле жасап атам дебейм, эми колуман келишинче негизи аткарып атам. Кудай таалам эми энем көп жашасын. Бирок эми чалып турганда жакшы сөз айтып, апа эмнеңиз ооруду, беш жериңиз оорубай элеби, оорусам мен барайын деп турган нерсеге эмне жетсин. Эч болбосо такыр айланып кетсе, алыс жакта болуп калсаң чалып акыбалын сурап туруш керек да. Апаңызды сүйүнткөндөн кийин же белек берип же жакшы сөз айтып, апам мага ыраазсызбы деп сураган учуруңуз болгонбу? Жана апаңыз сизге балам мен сага ыраазымын деп айткан сөзү болгонбу дейт? Мен өзүм антип деле кайра жооп албайм апамын. Апама дайыма сүйүнткөнгө ыраазы кылганга аракет кылам. Мен өзүм азыр чыгармачылык жолдо жүргөндүктөн чыгармачылыкта кандай ийгиликтерге жетишип, кандай өзүмө мындай сүйүнүч тартылып атсам, ыр жаздырып, клип тарттырып дегендей. Өзүм үчүн мындай ошол сүйүнүчүмдө апамда да ошондой сүйүнүчтөр болгонун каалайм да. Ыр жаздырып атканда кеңешип, ушундай десем, баягы сүйүнүп ушинтип калат да. Өзүм дагы быйыл концерт бергенде апама сюрприз кылып өзүнө айткан эмесмин. Концертте кичинекей кезимде эле мен 5-6 класстарымда эле кыялым бар эле да. Ырдап чыгып, анан өзүм концертим болсо, концертинде апама арнап ыр жазып, гүл сунуп ушундай залдан берсем деп кыялданчу элем. Ошол кыялым орундалып быйыл залдан апама сизге арнап ыр жаздым деп айтпай эле сюрприз кылып, концертте сюрприз кылып сүйүнттүм. Андан кийин эле эми алдылар нерселер деле аздык калат дечи, бирок дагы ар бир ийгилигим менен кошо бирге сүйүнүп турганга аракет кылам. Анан кийин клипине дагы ошол эле ырдын клипине дагы апамды тартып клипке дагы бир сүйүнтүп, ушул менин чыгармачылыгымда болуп аткан ийгиликти апама дагы кошо тартуулагым келет. Мисалы элестетиңиздер, барыңыздар 20 жаштасыздар, барыңыздардын ата-энеңиздер тирик. Анан бирок бир убакыт келди дагы сенде 24 саат гана убакыт калды дейт.
сен өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн эмес, ата энеңдин ыраазычылыгын алып кал. Ошол үчүн сага 24 саат убакыт берилди, башталды деп ушул жерден печат коюлуп, колуңа карматып койду. Эң алгач эмнеден баштамаксыздар? Баарыңыздарга. Апама кайрылат элем. Экинчи атама кайрылат элем. Экөөнүн кандай кызматтары болсо кылышка аракет жасайт элем. Анан кийингилерге өтөт элем. Себеби Алла Тааланын өзүнүн ошол биринчи энеңе деген үчүн Алла Тааланын айтканынан чыга албайт болчумун. Мен да апамдан сурайт элем, мен эмнени ушул мезгилге чейин кылбаган, сиз качан өзүңүздү дүйнөдөгү эң бактылуу эне сезмексиз, мен эмнени кыла алсам деп. Анан ошого мүмкүн болушунча аракеттенип жасаганга шашмакмын. Жанынан чыкмаган эмесин, апам атам жанынан эмне болсо дагы мейли мен бүт боймемде ата энемди эме кылдым, арнадым бүгүнкү күнүмдү демек. 24 саатпы, 24 күнбү, 24 жылбы жашообуз бар. Биз ошол жашообузда ата энебиздин көзү тирүү эмес болсо да жакшылык кылып калсак болот. Ата энебиздин атынан мисалы жакшы иштерди, сооп иштерди кылып койсок болот. Садакаларды кылып калсак болот. Анын атынан керек болсо биз чоң бир бейбечарага жардам берип, анын атынан керек болсо ажыга чейин барганга, кыскасын айтканда, тирүүсүндө эмнени кыла албасаң, көз өткөндөн кийин ошонун баардыгын кыла берсең, ошол нерсенин сообун Кудай Таала жеткизет. Суроо боюнча эле алып көрсөк, ошол 24 саатта ошол мен азыр ошо ойлойт элем, ошол энем жанында отуруп, ошол энемдин эң биринчи баягы баласына баягы кандай иштерди кылса ыраазы кылат жана деген суроону сурап билүү менен биргеликте, анткени ошол аз убакытта билүү менен биргеликте ошол учурда ошол энем менен бир ыймандашып, бир жакшы нерсени сүйлөшүп, көңүлүн алып, мындайча айтканда, ошол эң биринчи ошол көңүлүн алганга аракет кылмакпыз да. Көңүлүнө маани бермек. Көңүлүнө маани бермек. Келиңиз Нурман, сиз 24 сааттын ичинде ыраазычылыгын алып калыш үчүн эмнеге басым жасайт элеңиз? эч кандай бир ыраазычылыгын ала албайсың го дейм. Бул ал үчүн жалынасың, не кыласың башка? Жалынасың ападык. Жалбарыш керек, эркелетиш керек. Апамдан башка эмне кереги бар деп. Мага мен азыр апамда мен негизи апама жакыныраакмын көбүнчөчү. Анан мен апам үчүн билбейм, эми андай анчалык аз убакытты да каалабайм. Эмне үчүн айттым буну? Жаштарга насаат болуп калсын дедим. Анткени мен кечиресиздер, бир аз убактыңыздарды алайын. Мен үчүн 3 түрдүү эне бар. Кимдер алар? Биринчи өзүмдүн апам, сүйүктүү апам. Аны мен ыраазы кылышым керек. Экинчиси ким? Менин кайненем. Аны да ыраазы кылышым керек. Үчүнчү бүткүл дүйнөдөгү энелер мен үчүн ушул татыктуу. Жакшы, кол чабалар болсун. Келиңиздер, мындай кылалы. Бир нече ой пикирлер айтылды, жакшы окуялар да айтылды. Анан бүгүнкү көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктайбыз. Жалпы көрүүчүлөрдү эске алып, аларга акыл насаат иретинде, эскертүү иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктаңыздар. Кичине болсо дагы элге ушундай жакшылыктарды тараткан ушу телевиденияга ыраазычылыгыбызды билдиребиз энелердин атынан. Мен эгер мына баламдын өзүнүн энесине, кайненесине, кайнатасына, өзүнүн атасына, кайнатасына, анан өзүнүн мугалим устаздарына ушундай таазим кылып, ушул сенин айтканың мага аябай жакты. Биздин бүт балдарыбыз ушу сендей болсун. Өз аркаңдан өскөндөр баардыгы сендей болуп балдарыбыз өссүн. Мен сенин ушуну айткан, ушул азыркы айткан сөзүң, азыркы өзүңдүн акылың мага аябай жакты балам. Мен сага аябай ыраазымын. Бүт энелердин атынан ыраазычылык билдирем. Жана жогоруда айтып өткөндөй, биз деген секунд сайын, мүнөт сайын 24 сааттын ичинде да өмүр бою энелерди ыраазы кылалы деген жакшы ниет менен жашашыбыз керек да. Ал тургай энелерибиз көзү өтүп кеткенде дагы алар мени ушул кадамым энеме жагат беле деген суроо дайыма бизди оңдоп түздөп туруш керек деп ойлойм. Анан буларды окуу менен жыйынтыктайын. Сугум артпайм апасына бирөөнүн, бардык эле энелерди сүйөмүн, бирок өзүм болсом дагы чоң эне,
апакемди сагынуудан жүдөдүм. Бактысына башканын көз артпадым, же өзүмдү шордуумун деп айтпадым. Бар болгону куса болуп сагынып, апакемди унута албай жатканым. Мейли менде тагдыр болду ушундай, башкаларга эрте айрылуу болбосун. Ааламдагы бардык эне көп жашап, аларды бүт жаратканым колдосун. Мен дагы ушул энелерге биз жакшы колдон келишинче жакшы мамиле кылып жасап калалы. Анан абдан чын эле корком, акыркы күндөрү баягы ата энең возрастта болуп баштаганда көп ойлоном, көп ушул деп эмне кылсам деп корком да. Ошон үчүн Кудайдан миң мертебе тилеп, ата энебиз көзү тирүүсүндө колубуздан келишинче ушу жаштарга айткым келет, сыйлап алалы ата энебизди. Анан апам өзү деле айтып калат, сен антип айтпа балам, даяр болушуң керек деп. Жана жок, мен даяр эмесмин деп айтам да. Такыр даяр эмесмин депчи. Ошол эле коркунуч менин жүрөгүмдү дүкүлдөтүп турат да. Ошон үчүн эне атабыздан өткөн байлык жок. Канча дагы атак даңк болуп жүрсөк дагы, канча жерде жүрөбүз биз, бирок баары ата энемди ушунча эме кылам да. Ошон үчүн ата энебиз тирүү болсун, кашыбызда ыраазычылыгын колдон келишинче алып калганга аракет кылалы. Колчалар. Бул эне колдон келишинче жакшылык кылды. Ошол учурда күчү жетпей калганда кыла албай калды. Ал күчү жетпей калгандан эле кыла албаса, ар бир эне колунан келген жакшылыкты кылат. Ошон үчүн мен энем жакшы тарбия берген жок, менин энем муну кылган жок деп эсептешип, башка кылып баягы кем акылдуулук кылбаш керек. Колунан келгенин берди, мен да колуман келгенин жакшылык кылганга аракет кылайын деп, көзү тирүүсүндө өткөндөбү, айтып өткөндөй сыйлап, көз өтсө аркасынан жакшылык дуаларды кылып, сооп иштерди кылып, мына ушундай кылып, керек болсо айтып атпайбы, энеңдин көзү өтсө, атаңдын көзү өтсө, анын досторуна жакшылык кыл деп атпайбы. Мына ушунчалык деңгээлде кадыр баркы чоң да. Ошондуктан ушул нерселерди биз аткарып калышка аракет кылышыбыз керек жаштар. Чоң рахмат, келесиң. Энелерге узун өмүр каалайм, бекем ден соолук каалайм. Апалар, көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Колдон келишинче сый урмат энелерге. Келесиң. Сиздин чыгармаңыз менен көрсөтүн жыйынтыктайлы. Бир чыгарма сизден энелер жөнүндө. Ошо апалар үчүн, бардык апалар үчүн ырдап берейин. Сөзү өзүмдүн калемиме таандык, апама арнап жазгам. Обон Эдил Маматов да Жакшы. Уктабай ары таңда уйкуңду жегизген, үмүтүң дактар бекеммен, агарган чачыңдын арыталына карызмын, апакем менин парызым. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Орубай аман жүр, ак жүрөк апакем, сүйүнтүп чыксаң дейм жүзгөн, жыргалың басканда жыттап тайтайлап, меримиң чексиз апакем. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Чийдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө эненин ыраазычылыгы деген теманы тегерегинде талкуу кылдык. Ал эми бир нече жакшы ой пикирлер жана акыл насаат кептер айтылды десек болот. Ушуну менен чийирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чийир, сиздин багыт.